Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Allahümme allimna me yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an yuqarribuna ilek. Hem çınığı dost degen qanday bolat? Bul çınığı dost bul sende eş nerse jok кезде dagı seni taştabagan adam çınığı dosung da. Жақшылығыңда дағы, жамандығыңда дағы дайыма сен менен бирге болгон. Сага жүрөгү, сага таза, ишенимдүү, ниети түз адам сен досуң. Ал сен ийгилиңге сүйүнүп, жыгылганыңда кол сунат. Бир нече сыфаттарын айтып өтөлү. Биринчи, чыныгы достун биринчи сыфаты кыйын күндө сени таштабайт. Себеби чыныгы досуң жыргалчылыкта дагы, кайгы учурда дагы сени колдойт да. Кыйын учур сен үчүн сыноо болсо, ал үчүн дагы сыноо болот. Башкача айтканда, эгерде сага ушунчалык бир кыйынчылык келди, оор сенде бир жоготуулар болду, демек ошол сенин чыныгы досуң болгон болсо, ошол дагы айтат. Сенин кайгың, сага келген кайгы, сага келген кыйынчылык ал менин кайгым деп билет. Senikин менин деп билет. Сен кайгырсаң кайгырат, сен сүйүнсөң сүйүнөт, сен күлсөң күлөт. Дайыма сен менен бирге болот да. Сенин кайгыңды өзүнүн кайгысы дагы деп эсептейт. Экинчи сыфаты чын сүйлөйт. Эгер сен жаңылсаң же сени сында оң жолго салат. Эгер сен ушунда чын бетиңе гана айтат да. Эгер туура эмеске бараткан болсоң, туура эмес иштерди кылып аткан болсоң, анық эле айтат. Досум, сен адашып атасың, ал жак туура эмес кылып атасың. Кел, мындай кылайлы. Мындай кылсаң жакшы болот. Мындай кыл. Мындай жол менен барайлы. Мынау туура деп туруп бетиңе ачык-ачык айтат да. Бул айтканы сен жанагындай кыйындыгыңа же башка эмес, сен досу болгон үчүн айтат. Сен досумсуң, сен кел ушул туура эмес жолуңдан кайткын, мен сени жакшы жолго чыгарам деп дайыма сага колдоо көрсөтөт. Дайыма каталарыңы бетиңе айтып, туура жолду көрсөтүп турат. Үчүнчү сыфаты сырыңды сактайт. Сенин кемчилигиң элге, сен эгерде кемчиликтериң болсо, катачылыктарың болсо, жаман жактарың болсо, аны элге айтпайт да аны. Сенин жамандыгыңды жашырат, эч кимге айтпайт. Сени эч качан жамандабайт. Катаңды жаап, балким жакшы жактарыңы, башкаларга жакшы жактарын көрсөтөт дагы, эч качан катаңды, жамандыгыңы эч качан бирөөгө айтпайт. Мындайча айтканда дайыма сени колдоп турат да. Жаманыңды жашырып, жакшыңды ашырып турат. Төртүнчүсү, ичи тар болбойт. Сен ийгилигиңе кубанып, көрө албастык кылбайт. Сени көтөрүп, сага дем берип турат. Эч качан ичи тардык кылып сага жаман ой эч качан болбойт. Канчалык сен болуп кетип атсаң, канчалык көтөрүлүп ишиң жүрүшүп кетип атса, ошончолук мындай поддержка берип турат, ошончолук сүйүнүп турат. Бешинчи, сабырдуу жана кечиримдүү. Сен менен эгерде ал досуң менен урушуп кете турган болсоң, канчалык урушуп кете турган болсоң дагы сен эч качан жоготкусу келбейт да. Ошондо дагы сабыр кылып, сени кечиримдүү болуп, сен менен дайыма бирге болгусу келет. Сен менен дайыма жакшы мамилени сактоо үчүн дайыма аракет кылат. Кичине урушуп кетсең эле тарын ошондон кетип калбайт да, жок. Сени жоготпойт, сени жоготкусу келбейт, дайыма сен менен болгусу келет, кечиримдүү болот, анча-мынча каталарын кечирет. Дайыма ошондой сен жаныңда болот да. Алтынчысы, сага дуа кылып турат. Чыныгы дос ушундай болот. Сен болсоң дагы, болбосоң дагы намаздарында, ибадаттарында сени эстеп дуа кылып турат. Ушу досум, ушу иштери жүрүшүп кетсе экен, ушу досум болуп кетсе экен, ушу досум өнүгүп кетсе экен, ушу досум көгөрүп кетсе экен, ушу досум мындай болуп кетсе керек деп, өзүнүн намаздарында сөз түрдө сага дуа кылып турат. Мына ошол сен чыныгы досуң болот. Жетинчиси, сага убакыт бөлөт. Эгер убактысы жок болсо да сага убакыт табат. Билдирбей эле сени эстеп, кабарыңды алып турат. Эч качан
мындай таштап неме кылбайт. Дайыма сен үчүн убакыт болот. Дайыма абалыңды сурап турат, дайыма эмне болуп турат. Сен үчүн убакыттап, ал акыбал сурап, жолугушуп, мындай эс алууга же башка жактарга барганда дайыма сени эстеп, дайыма сен менен бирге болуп, дайыма ал акыбал сурап, сен үчүн бар дайыма убакыты бар да. Сенен дайым кабар алып турат, сен менен дайым байланышып турат, сен менен дайым мамиледе кылып турат. Мына ушундайча жети түрдүү чыныгы достун жети сыфаты бар ушундай. Кайталап коеюн, кыйын күндө сени таштабайт, чын сүйлөйт, сырыңды сактайт, ичи тар болбойт, сабырдуу жана кечиримдүү болот, сага дуба кылат, сага убакыт берет. Эгерде кимде ким мына ушундай досу болгон болсо, ал бактылуу адам. Ошондой эле эң негизгиси сага дайым Аллах субхана тааланы эстетип турат. Дайыма ибадатка чакырып турат, сени жакшы жолго чакырып турат, жаман жолдон кайтарып турат. Мына ошол эң негизгиси. Алхамдулиллахи роббил аламин.